Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бул видеодо сиздерге Кытайдагы сайтта товарды туура тандоо боюнча көрсөтөм. Албетте, Кытайдын сайтындагы товарыбыз менен биздин келген товарыбыз окшош болуш үчүн биз аны туура тандашыбыз керек. Ушунча миллион, миллиард товардын арасынан биз өзүбүзгө туура магазинди тандап, качественный товарды сатып алышыбыз керек. Антемесе кеттик. Биз любой эле товарга кирели. Мисалы, бул жерде категориялар арасында дейин бир товарды кирип көрсөтөйүн. Мынакей. Бул жерде сумкаларыбыз чыкты. Биринчи эле сумкалар, андан кийинки детский кийимдер, женская одежда экен. Бул жерде мына мисалы бул юбкага кирели. Чыгарып койду. Эң эле маани бере турган нерсе, биз ушундай юбкалардын арасынан кайсыны биз анализ кылганга, кайсыны биз анализ кылышыбыз керек. Ошол боюнча бул жерге маани берсеңиздер болот. Мына бул жерде 5000 плюс деп турат. Бул жерде 800 плюс деп турат. Бул дегени ушул бир айдын ичинде ушул магазинде 5000ден ашык юбка сатылыптыр. Демек бул кандай аябай качественный. Бир алган клиент может кайра алгандыр, же болбосо аябай жакшы сатылган магазинде булчу товары сапаттуу болуп саналат. Бул деле 800дөн ашык дейт. Бул деле жакшы экен, бирок буга караганда бир аз азыраак. Ушинтип маани берсеңиздер болот. Бул жерде мынакей мисалы 2000 плюс деп турат. Бул жерде 900 плюс деп турат. Бул жерде 4000ден ашуун дейт. Ушул юбка боюнча 4000ден ашуун бир айда эле ушунча сатып болуптур. Ичинен кирип көрөлү. Кандай юбка болду экен? Товар сатып алаарда аябай анализ кылабыз, зерикпестен которобуз, баардык мелочевкасына чейин. Бул жерде сол жака жылдырсак, биздин товардын детальный сүрөттөрүн, расцветкаларын көрө алабыз. Мынакей. Ушундай расцветкалар да бар экен. Жана бул ылдыйга түшсөк, мына бул жерде товар боюнча описание. Буну биз мынтип туруп копировать кылып туруп, мынакей биринчиси копировать кылып туруп, переводчикке алып барып которсок болот. Бул жерде мына 4000 плюс, акыркы айда 4000ден ашуун сатылыптыр. Бул жерлерди дагы скриншот кылып которобуз. Бул жерде мисалы эмнелер жазылган болот. Мына бул жерде доставка боюнча, доставка бесплатная по Китаю. Кээ бир жерлерде бул жерде сандар жазылган болот. 5, 10, 35. Кээ бир жерлерде аябай маани берсеңер аябай кымбат болуп калышы мүмкүн. 1900 ошого чейин деле жазып койгон болот. Ал дегени башка шаарда болот, мисалы. Ошон үчүн доставкасы кымбат. Андай магазиндерден сатып албаганыңар деле жакшы. Бул жерде дагы мына сатылгандан кийин 5 күндүн ичинде кайра возврат кылат, же болбосо 7 күндүн ичинде возврат, ушул боюнча жазат. Бул жерде расцветкалары, мынакей расцветкаларына кирсек, 4 цвети бар экен. Мына буну ар бирин мынтип жылдырып көрсөңүздөр болот. Жана бул ылдыйда немеси размерлери. Бул жерде размерлери. Буну чыгабыз, дальше анализ кылабыз. Бул жерде ылдыйда мынакей бул мен көрсөтүп жаткан белги, стрелканы басып кирсеңиздер, товар боюнча баардык описание ушул жерде. Мынакей канча жашта кыздар кийсе болот, размерлери, юбканын ткани кандай, канчанчы жылкы, кандай 100% полиэстер, вельвет, эмне полный ушул жерде жазылган болот. Хлопок. Ушул жерин дагы которобуз дагы товарларды. Андан кийин гана сатып алабыз. Бул жерде жана эң эле маани бере турган нерсе бул биздин отзывдарыбыз. Бул жерде 1000 плюс деп турат. Бул стрелканы басып киребиз. Отзывдарын карайбыз. Баардык товардын өзүнчө отзывдары болот. Ушундай сатып алган клиенттер өздөрүнүн мнениясын жазат товар боюнча. Бул жерде жалган эптеп жазып коймой болбойт. Бул Taobao аябай рейтингке иштешет. Аябай себеби кичине эле плохой отзывдар, жаман отзывдар, булардын рейтингин түшүрүп салышат. Ошондуктан булар кытайлар аябай чынчыл келишет. Чындыкты болгондой кылып эле жазып бул жака киргизип коюшат. Мынакей сүрөттөрүндө көрсөңүздөр болот. Бул жерде болсо мынакей сүрөт видеолор десеңиздер, бул 84 деп турат. Ушуга кирсеңиздер, атайын ошол сүрөт же видео аркылуу киргизгендер ушул жерде чыгып калат. Мынакей юбка боюнча детальный мындай тартып жүктөптүр. Живой сүрөт. Бул вельвет экен, ичи утепленный, мындай расцветкалары менен жылуу экен. Мынакей жана бул жерде жазып коюшат. Мисалы, бул сүрөттөгү кайсыл размерди алган. Бул жерде жазып коюптур L деп. Ошол жагында карайбыз. Отзывдарын зерикпей которуп чыгабыз. Себеби бул отзывдарынан деле сиздер толтура маалымат ала алсаңыздар болот. Бул товар кандай отурат, размери маломерка эмеспи, большомерка эмеспи, ошол боюнча баардыгы болот. Жана бул жерде суроо жооп. Бул жерге сиздерге сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Менин боюм ушунча, салмагым ушунча, мен кайсыл размерди алсам болот деп, мисалы, сиздерге продавец жооп берет, же болбосо ушул эле магазиндин покупательдери жооп берет.
мына бул жерге жазасыздар, ручканын эмеси турат. Сиздерге жооп берет. Же болбосо туура сатуучу менен да сүйлөшсөңүздөр болот. Ал боюнча дагы видеодо бөлүшөмүн. Мына бул жерге ылдыйга түшсөк, бул магазиндин карточкасы. Мына бул жер. Бул ушул юбка саткан магазиндин карточкасы болуп саналат. Бул магазинде мынакей рейтинги боюнча мында 5 корона экен. Бул аябай жакшы дегенди билдирет. Бул жерде биринчиси 4-7, бул экинчиси 4-7, бул үчүнчүсү 4-7 деген эмнени билдирет? Бул биринчиси бул сатып алган товарыбыз мына сүрөттөгүгө дал келет. Бул оценкалар 4-7 дегенди билдирет. Бул жакшы. Сүрөттөгүгө окшошпу? Чындыгында точно ошо сүрөттөгүдөй товар келеби? Ошол боюнча бул жерге оценка калтырып кетишет. Бул 4-7 деген деле жакшы. Негизи 4-5тен жогору болуш керек. Желательно. Экинчиси бул 4-7 деп турат. Бул обслуживаниясы. Мынакей сиздерге баттан эле жооп бериштиби, суроолоруңузга жооп бериштиби, ошол боюнча полный бул сатуучунун обслуживаниясы. И бул үчүнчүсү бул доставка. Убагында жеткирип бериштиби, же кечиктирип жеткирип бериштиби, ошол боюнча оценка 4-7. Бул дагы жакшы. Ылдыйга түшсөк, бул ошол магазиндеги товарлар ошол боюнча. Жана мындай ылдыйга түшсөк, бул ошол эле юбканын детальный сүрөттөрү чыгат. Бул жактан мынакей эмнелер менен кийебиз, бул жерде баарын чыгарып коюптур. Мынакей ушундай топиктер менен же болбосо дагы башка. Мына бул жерде размерная сетка чыкты. Мына баардыгы сантиметрден экен. Бул жерде которобуз дагы өзүбүзгө керектүү размерди тандайбыз, андан кийин сатып алабыз. Өзүбүздүн размерибизди сатуучудан да сурасак болот. Бул жерде детальный сүрөттөр уже. Мына карасаңыздар. Бул огоньдун белгиси, бул значит утепленный дегенди билдирет. Ушундай түшүп кете берсеңиздер, бул детальный сүрөттөрү чыгат. Мынакей. Эгерде ушул юбканы жогото албайын, сактап коеюн десеңиздер, бул жерде ылдыйдагы жылдызчаны басып койсоңуздар болот. Кийин таппай калбаш үчүн мынтип басып коесуздар. Же болбосо эгер сатып ала тургандар болсоңуздар, сразу корзинага салып койсоңуздар болот. Бул жерде корзина, бул сарыны басып койсоңуздар, корзинага түшүп калат. Ушундай сүрөттөрү чыга берет. Бардык түстөр менен. Бул жерде анан бизге еще рекомендовать эткен башка магазиндер чыгып калды, ошол эле юбканы.